Так, Александрия чепти bir көрсөтүп коелу силерге. Чептин ичинде биз азыр биякты бир дагы тартып көрсөтөбүз буюрса. Мына бул жер ортолук деңиз. Мына 1400 канчанчы жыл салынган да. Ошондон бери турат, машалла. Реконструкция болгон. Бир сыра оңдош жерлерин оңдоп, түздөп. Бирок негизи ошоюнча эле турат. Машалла. Керемет. Мына ушул чеп. Бул жерлер болсо жаа аткан жерлер. Жаа атат да берден жашынып. Берге турат, жаасын даярдайт. Туруп атат мына жерден мына. Ушундай тарыхый жер. Чеп. Жана жаа аткан жерлер мына. Баны силерге көрсөтүп айтып беребиз азыр. Кандай экенин. Өзүстө биринчи жолу кирип атабыз. Бул жака машалла. Сен мурун келгенде студенттерге негизи арзандатуулар болот да. 100 жунай. Азыр стандартный 200төн берип кирип атабыз. 200 жунай. Ошондо 400 сом, 450 сом болуп калса керек. Ошондой. Кыскасы биякта эгерде студент болсоң, ушундай жерлерге кирүүгө кичине арзаныраак төлөп кирсе болот. Ушундай жерлергечи. Ахи, кереметти. Машалла, көрсөң көзүңө салат го. Бияктарды бир көрсөтүп коеюн силерге. Деңиз. Александрия. Машалла. Так, бұл видеоны мен үйден тартып атам, атайын сілерге. Егерде ким чепке барам десе, деңиз жегінде, Александрияның деңиз жегінде ең ақырқы тупик көчө ошол жакта. Чеп, ошо чеп кола бар эле билет, картадан деле көрсөтсөңөр, айтсаңар, барып келсеңер болот.
барып көзүңөр үчүн көрүп келди да кандай эмне тарыхын карап. Жалпы эле тарыхын интернеттен издеп караган жокмун, бирок мындай сонун чеп экен да, барып көрүп тарых менен таанышып, эмне болгон, кандай болгонун барып кызыгып көрүп келсеңер болот. Александрияда кызыктуу жерлердин ошо бирөөсүнө кирет. Андан кийин дагы башка Александрийский китепкана, Александриянын чоң китепканасы бар, ал жакта көрүп келсеңер болот. Дагы Каппадокиялар бар, бирок ал Каппадокия мурун бир барганда жабык эле, ал жакка кире албай калганбыз. Ушундай жерлерге барып көрүп келсеңер болот. Ассаламу алейкум.